Бүгін Өнүгүү Прогресс фракциясы Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент комитетинин турагалыгына Тынчтык Шайназаровду көрсөттү. Социал-демократтар болсо Асель Кудуранованы чыгарды. Тармактык комитет эки талапкерди парламенттин жалпы кароосуна жиберүүнү чечти. Добуш берүү 14-сентябрдагы жыйынга белгиленди жана тандоо жабык добуш берүү менен өтөт. Адистер Жогорку Кеңештеги эң таасирдүү комитет төрагасы тажрыйбалуу юрист болушу керектигин айтышууда. Төрагалыкка кимиси татыктуу, каарчыбыз эл өкүлдөрүнүн өздөрүнөн сурап материал жасады. Тармактык комитет төрагалыгына талапкерлерди көрсөтүү 13-сентябрда каралды. Төрагага кимдин көрсөтүүлөрү кызуу талкуу жаратты. КСДП Асель Кудуранованы Өнүгүү Прогресс Тынчтык Шайназаровду чыгарганы айтылды. КСДП лидери Иса Өмүркулов комитет төрагасы комитетке мүчө болушу керектигин айтты. Буга жооп кылып Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин регламентинде комитет мүчөсү гана төрага болот деген берене жоктугун айтты. Комитеттин төрагасы ошол комитеттин мүчөсү болгондо андай жок регламентте. Мына мен көтөрдүм. Мына Чолпон алыйына. Айтыңызчы. Андай жок норма. Бул жерде эмне азыр бир коркунуч барбы? Же Тынчтык Шайназаров бир эмне башка планетадан келген депутатпы? Ал бизге окшогон эле депутат. Биз чечим чыгардык регламент негизинде. Ошо чечимди сиздер колдоп, альтернатив негизинде бара берсин. Мүчөлүктү дагы наркы комитети бул бек комитетке өткөзүп коелук. Болду бүттү, эч ким бул жерде спор жок. Өзүңөр эле бул жерде тегиз жерде эле азыр проблема жаратасыңар. Мындан кийин Тынчтык Шайназаровдун талапкерлиги комитет мүчөлүгүнө бекитилди. Андан кийин комитет төрагалыгына шайлоо маселеси палатанын добуш берүүсүнө жиберилди. Регламент жол берет. Регламент боюнча комитеттин төрагалыгына Жогорку Кеңештеги 6 фракциянын бардыгы тең кандидатурасын жылдыра алат. Добушка коем маселени добуш бериңиздер. Адистер парламенттеги таасирдүү комитет төрагасы кынтыксыз өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу юрист болушу керек дешет. Мындан улам биз эки талапкердин бейнесине саякат жасап, элге айтып берүүнү туура көрдүк. Тынчтык Шайназаров 14 жылдык сот укуктук тармактагы тажрыйбага ээ. Прокуратура тутумунда иштөө менен Шайназаров өзүн терең теориялык даярдыкка, чоң кесиптик мүмкүнчүлүккө, мыкты уюштуруучулук жөндөмдүүлүккө ээ жогорку квалификациялуу адис, кызматтык милдеттерди аткарууга карата чыгармачыл жана ак ниет, татаал жана жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алууну өзүнө алууга жөндөмдүү, демилгелүү жетекчи катары көрсөтө алды. Прокуратура органдарында көп жылдар иштөө менен ээ болгон тажрыйбасы ага өзүнүн иш милдеттерин сапаттуу, ыкчам жана жемиштүү натыйжа менен аткарууну камсыз кылууга мүмкүндүк берет. 2010 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Республика саясий партиясынан депутат болуп шайланган. 2010 жылдын декабрында Жогорку Кеңештин укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупция менен күрөшүү боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болуп шайланган. 2012 жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин сот укук маселелери жана мыйзамдуулук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болуп шайланган. 2015 жылы Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болуп, Өнүгүү Прогресс саясий партиясынан шайланган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде иштеген мезгилде Шайназаров мыйзамдуулукту чыңдоого, адам жана жаран укугун коргоого, ошондой эле кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүүнүн натыйжалуулугун арттырууга олуттуу салым кошту. Шайназаров президентке караштуу сот реформасы боюнча кеңештин курамына кирген. Жогорку кесипкөй адис катары Шайназаров депутаттар тобу менен биргеликте Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча көптөгөн маанилүү мыйзам долбоорлорун демилгелеш болгон. Мол тажрыйбасы жана жогорку адамгерчилиги үчүн калк арасында кесиптештеринин арасында абройго ээ. Асель Кудуранова 45 жашта. 2011 жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын аяктап, юрист адистигине ээ болгон. Эмгек жолун 1988 жылы Фрунзе политехникалык институтунда эсепке алуу бөлүмүндө статист болуп баштаган. 1994 жылы Социал-демократтар партиясына катчу болуп орношкон. 2010 жылы президенттин аппаратынын мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиясынын жооптуу катчысы болгон. 2015 жылы КСДПдан Жогорку Кеңешке депутат болгон. Эки талапкер тең башкаруучу коалициядан. Мыйзам ар бир фракция өз талапкерин чыгарууга укук берет жана атаандаштыкты камсыздайт. Шайлоонун атаандаштыкта өтүшү иштин жылышына өөлгө түзөрүн эл өкүлү Бакыт Жетигенов белгилейт. Атаандаштык болсо бир коалициядан экөө чыгып, канчасы чыгат. Эң негизгиси татыктуулар шайланса болду. Мен оюмча экөө тең эле татыктуу. Тынчтык Шайназаров да татыктуу, бул экинчи созун депутаты. Анан кийин Асель Кудуранова болсо мында тажрыйбасы бар. Буга чейин аппарат президенти иштеген. Азыр бул ойлойм экөө тең
бирдей анан баягы шайлоо көрсөтөт. Тынчтык Шайназаров кесиптик иш билги, мамлекеттик түзүлүш, конституция жана сот тармагын мыкты билген депутат катары комитет төрагалыгына татыктуу экенин анын кесиптештери белгилешүүдө. Комитет аты айтып тургандай эле мамлекеттик түзүлүштө өзгөчө мааниси бар бул комитеттин төрагасы мыкты юрист болушу керектигин депутат Алмамбет Шыкмаматов айтат. Эң мыктынын мыктысы дегендей болуш керек да. Ошондуктан ойлойм, бул жерде тажрыйба, ошол тармакта көп иштеген, мындан тышкары бул ушул баягы эл аралык деңгээлде дегендей күчтүү бир татыктуу депутат болуш керек. Комитет жетекчисин шайлоо эртең 14 сентябрда палатанын жалпы жыйынында өтөт. Добуш берүү жабык болот. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.